чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн биздин ырайымдуу ыйык асмандагы Кудай Ата. Биз күнөөгө баткан кезибизде сизди таанып биле электе Ыйса Машаякты айкаш жыгачка кадартып, анын өлүмү аркылуу биз жазалана турган жазага тартылып, соттолуп, төккөн улуу каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечиргендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Ушул саатта Ыйса Машаяктын улуу каны аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын баардыгы чогулуп сизди даңктап, ырайымыңызды макташ үчүн баардыгыбызды ушул саатта чогулткандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта дагы биздин арабызда чок экендигиңизге ишенебиз. Ар бир адамды өзүңүз жетектеп, ырайымдуу колдоруңуз менен ар бир адамга керектелүүчү мол ырайымыңызды төгүп бериңиз. Дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан биздин жыйындар, кыйынчылыктарга карабастан өз ишенимин сактап келе жаткан биздин баардык бир туугандар, кайраттуулук менен жакшы кабар сөзүн көптөгөн адамдарга жеткирүү менен сиздин сөзүңүз көптөгөн адамдарга адашкан адамдардын жүрөктөрү сизге кайрылып, улуу иштериңиз аткарылышына жардам бериңиз. Кимде ким ооруп жаткан болсо, кимде алсыз болгон болсо, күч кубат керектелүүчү ден соолук берип, мындан аркы жашоосун бир гана сиз үчүн жашай турган мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүүңүз үчүн да сыйынабыз. Ар бир убакта бизге керектелүүчү сөздү, биз бара турган жолду ачык айкын көрсөтүп бергендигиңиз үчүн ушул саатта дагы өз сөзүңүздү бизге ачып берүүңүздү суранабыз. Биз кандайча жашашыбыз керек, ага керектелүүчү акылмандуулукту да бизге бериңиз. Ар бир айтылган сөздү угуп эле тим болбостон, биздин жашообузда аткарылышына жардам бериңиз. Жыйынтыгында сизди даңктап, сизге жага турган жашоо менен жашай тургандай бололу. Ушул саатты ыйык рухтун колуна тапшырып, биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын исминен сыйындык. Аминь.
Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Матай жазган жакшы кабар 5-бөлүм. Матай жазган жакшы кабар 5-бөлүм 1-ден 10-аятка чейин окуйбуз. Матай 5-бөлүм 1-ден 10-го чейин, 1-ден 10-го чейин. 1-ди мен окуйм, 2-ни сиздер бардыңыздар чогуу окуйсуздар, алмашып окуйбуз. Ыйса элди көргөндө тоого чыкты. Ал отургандан кийин шакирттери жанына келишти. Руху жакырлар бактылуу, анткени асман падышачылыгы алардыкы. Момундар бактылуу, анткени алар жерди мурасташат. Ырайымдуулар бактылуу, анткени аларга да ырайым кылынат. Тынчтык орнотуучулар бактылуу, анткени алар Кудайдын уулдары деп аталышат. Ошого чейин окуйбуз. Матай 5-бөлүмдөгү айтылган ушул мазмундагы сөздөр бактылуу адамдар кандай бакыт жөнүндө айтат? Биздин Ыйса айтып кеткендей эле сиздер менен ошол теманы үйрөнүп жатабыз. Бүгүн бактылуу адамдын 6-пункту болуп саналган жүрөгү таза адамдар бактылуу. Анткени алар Кудайды көрүшөт. Жүрөгү таза адамдар кайсыл адамдар? Нормалдуу машаякчынын ээ боло турган сапаты деп айтсак болот. Таза деген нерсе, таза жүрөк. Бул ачык, ыйык же болбосо мындай адилет деген жүрөктү билдирет. Биз куткарылганга чейин биздин жүрөгүбүздү карап көрө турган болсоңуз, ыйык жазууда эмне деп айтты эле? Жеремия 17-бөлүм 9-аятта адамдын жүрөгү өтө анткор, өтө бузулган. Аны ким биле алат? Мен Теңир ар бир адамга өзүнүн жолуна жана кылган иштеринин жемишине жараша тиешесин берем. Кудай жаратуучу Кудай болгондуктан жараткан нерселердин ичинен эң эле таза эмес, бузулган, анткор бул адамдын жүрөгү деп атаган. Анда эмне үчүн адамдын жүрөгү ушунчалык анткор, бузулган болуп калды эле? Анткени Кудай эң башында адамды адил кылып жараткан эле. Бирок адам ар кандай куулук жолдор менен ыйыкталган адам Кудайдын сөзүнө тил албагандыгы үчүн, күнөөгө баткандыгы үчүн жүрөгү шайтанга берилип кеткендиктен шайтан Кудайга каршы турган, кас турган. Ошондуктан Кудай жараткан нерселердин ичинен эң эле таза эмес, өтө эле анткор, бузулган бул адамдын жүрөгү деп аталат. Адамдардын бардыгы эле ушул сөз боюнча Кудайдын көз карашында адамдар ушундай жүрөккө ээ болуп бул дүйнөдө жашап келишет. Күнөөкөр бойдон төрөлүшөт дагы, анан бузулган жашоого берилип, күнөөкөр табиятка ээ болуп жашашат. Дененин талаптарын аткарып, ал жүрөктү башкарган бул шайтан өзү. Ошол бузулган жүрөктүн үстүнөн үстөмдүк кылган бул шайтан. Миңдеген биздин тарыхта бузулган жүрөктөрдүн ичинде иштеген шайтан адамдарды ушунчалык алардын оюн бузуп, жашоосун бузуп, үстөмдүк кылып, жыйынтыгында Кудайга каршы чыга турган жашоого бизди түртүп келген.
Айып 14-бөлүм 4-аятта таза эместен ким таза болуп төрөлсүн? Эч ким деп жазылат. Таза эмес нерседен кантип таза нерсе пайда болмок элек? Таза эмес нерседен эч качан таза бир нерсе чыкпайт. Адамдын жүрөгү таза эмес болсо, анда кандайча анын жүрөгүнөн ыйык бир нерселер чыкмак эле? Эч бир нерсе чыкпайт. Ошондуктан адил адам жок, бир дагы адам жок деп ыйык жазуу бизге тастыктайт. Марк 7-бөлүм 21-ден 23-аяттарга чейин Ыйса жүйүт динчил адамдарга Ыйса ашкерелөө сөздөр менен айткан. Алар фарисейлер, мыйзам окутуучулар, ыйык кызмат кылуучулар элек. Мыйзамга үйрөткөн адамдар, ибадатканада адамдар үчүн кызмат кылган, адамдар үчүн сыйынган адамдар элек. Ошондой дилчил адамдар. Ошол динчил адамдарга Ыйса эмне деп кайрылып айтат? Силер сыртыңар менен таза көрүнөсүңөр, бирок ичиңер толгон күнөөгө толгон. Анткени силердин ичиңерден, жүрөгүңөрдөн жаман ойлор, ойноштук кылуу, бузуктук кылуу, киши өлтүрүү, уурдоо, кошомот кылуу, ачуулануу, куулук, дүнүйөкордук, көр албастык, Кудайга акарат келтирүү, текебердик, акылсыздык чыгат. Мына ушул жамандыктын баары адамдын ичинен чыгат дагы аны арам кылат. Ошондуктан жүрөктөн чыккан нерселер бул жаман нерселер, жаман нерсеге толгон деп Ыйсаларды ашкерелеген элек. Бирок сырткы келбети менен алар Кудайга кызмат кылгандай, Кудайдын мыйзамын аткаргандай, өтө адил адамдардай кылып өзүн көрсөтүшөт, эки жүздүүлөр. Бирок алардын жүрөгү канчалык бузулган, анткор экендигин билбейт. Ошондуктан анын жүрөгүн ким биле алат? Динчил адамдар башка адамдарга салыштырмалуу аябай эле тазамын деп өздөрүн эсептешкен элек. Адамдар моралдык кандайдыр бир окутууга үйрөнүшү мүмкүн, же болбосо диний ар кандай агымдарга үйрөнүү менен ошого тиешелүү бир окутууга ээ болуп, кандайдыр бир деңгээлде ошол өзүнүн кетирге турган күнөөсүндө бир аз токтото алышы мүмкүн. Үйрөнгөн адам, билимге ээ болгон адам күнөө кетирсе, кандай кыйынчылыктар жаралганын билгендиктен ар кандай ошол моралдык окутуулар менен өзүн кармап турган болот. Ошондуктан ал адамдар башка адамдарга жакшы адамдар көрүнөт. Же болбосо жыйынга келбеген адамдар, андай окутууларга үйрөнбөгөн адамдар күнөөнү токтото албайт, анан күндөн күнгө күнөөгө батып жашашат. Ошондуктан алардын кылган иштерине жараша башка адамдар бул жакшы адам, бул жаман адам деп айырмалап билишет. Бирок Кудай адамдарды андайча карабайт, анткени ар бир жүрөктү түпкүрүнө чейин көрүп турган ал Кудай өзү болгондуктан. Ошондуктан адамдардын ичинен таза бир дагы адам жок деп Кудай жарыялаган. Накыл сөздөр 30-бөлүм 12-аятта өзүнүн ыпластыгынан жуулбай туруп, өзүн тазамын деп эсептеген адамдар бар. Адам өзүн таза деп эсептейт, бирок ичинде ыплас нерсе өтө көп. Бул адамдар динчил адамдарга тиешелүү, азыркы учурда деле ошондой. Адамдар жыйынга келишет, диний кандайдыр бир иштерди аткарышат, моралдык жактан кандайдыр бир окутууларга үйрөнүшөт. Анан мен тазамын деп өзүн эсептейт, өзүн жогорулайт. Башка адамдарга салыштырмалуу мен бир аз да болсо Кудайга жага турган адаммын деп ойлошот. Мен мурун бир Көнгөдө шаарында
америкалык военный база бар эле. Жумуш сааты бүткөндө кечки убакытта ошол америкалык аскерлер көчөгө көп чыгышат. Анан ошол жолдо мен дагы өтүп калчу элем. Ошол жолдун бир тарабында жыйында кызмат кылган жана монашкалар дейт го, ошолор бир тарапта туруп турушат, баштарын жерге ийип алып. Бир тарапта көңүл ачууга чакырган бузулган аялдар, кийимдери дагы өтө жеңил, ачык. Анан тиги солдаттарды чакырып, кел бери жака, биз жака өт, көңүл ачабыз деп аларды азгырат. Ошондой эки түрлүү аялдарды көргөнмүн. Бирөөсү бузулган, ойноштукка адамдарды чакырган адамдар, күнөөсү сыртка көрүнгөн. Ал эми бир тарапта монашкалар, Кудайдын астында күнөө кетирбейли деп аракет кылган аялдар. Бир тарабында периштелер, бир тарабында шайтан турган менен мындай көрүндү мага. Мен аны көрүп таң калдым. Менимче монашкалар тиги бузулган аялдарды көрүп айтат болуш керек: силер ушунча бузулган аялдарсыңар, уят эмне экенин да билбейсиңер, тозокко бара турган адамдарсыңар деп. Бузулган аялдар эмне деп айтышы мүмкүн? Силер өзүңөрдү тазабыз деп ойлоп эле койгулачы, силер деле бизге окшогон аялдар болчусуңар деп. Ичиңердегини көрсөткүлөчү, силердин оюңар деле ошондой деп айтышы мүмкүн эле. Бирок ал дагы чындык. Адамдар кандайдыр бир диний иштерди аткаруу менен, өзүнүн кийген кийимдери менен кылган иштерин, күнөөлөрүн жаап коеюн деп аракет кылат. Бирок ким билет, балким ошол бузулган аялдар ыйык аялдар болуп өзгөрүп калышы мүмкүн. Же ыйыкталган адамдар, аялдар бузулган, денесин саткан аялдарга айланып калышы мүмкүн. Ошондуктан Матай 23-бөлүм 27-аятта айтылат: мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, эки жүздүүлөр, силер сыртынан кооз көрүнгөн, бирок ичи өлүктөрдүн сөөктөрүнө ыпылас нерселерге толгон акталган мүрзөлөргө окшошсуңар. Израиль жеринде, Иерусалимдин маңдайында Зайтун тоосу жайгашкан. Ошол Иерусалимге барган сайын мен Зайтун тоосуна дагы барып чыгам. Ошол Зайтун тоосунда карасаңыздар, мындай башкача кызыктуу сүрөттөргө окшогон нерселер жайгашкан. Ал мүрзөлөр көрүстөн бизге окшоп мындай тоголок түрүстө көрүстөнгө адамдарды койбойт. Израилдиктер болсо мындай ящик сыяктуу төрт бурчтуктуу мүрзөнүн ичине адамдын сөөгүн коет да, сыртын таза кылып актап коюшат. Ыйсанын убагында деле ошондой коюлушчу. Акталган мүрзөлөр, алар адамдын көзүнө таза болуп көрүнүшү мүмкүн, бирок алардын ичинде ыпылас жана чирип калган сөөктөр жатат. Ыйсанын көз карашы боюнча мыйзам окутуучулар, фарисейлер, ыйык кызмат кылуучулар дал ушундай адамдар эле. Ошондуктан аларга кайрылып: эки жүздүүлөр, силерге кайгы, биринчиден ичиңерди тазалагыла, ошондо сыртыңар да тазаланат. Биринчиден ички дүйнөңөрдү, жүрөгүңөрдү тазалагыла. Адамдын ичинде денеси, руху, жаны бар. Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган бул рух. Андан кийин ошол рух, ички дүйнөбүз, ички адамыбыз, ал биздин жаныбыз аркылуу. Спирит деп англисче айтылат, жанды. Андан кийин денеде ошолордун баардыгы иш жүзүндө аткарылат. Денени боди деп айтабыз.
Адамдын жүрөгүн шайтан башкарып келгендиктен адамдын жүрөгүн акырындык менен ал бузуп талкалап келет. Анан жүрөгүндөгү бузулган нерселердин баардыгы денеси аркылуу иш жүзүндө аткарылат. Ошондуктан Ыйса аларга кайрылып айтат: биринчиден ичиңерди тазалагыла. Анткени мыйзамсыз иштердин, күнөөлөрдүн азабынан өлгөн силер биринчиден тирилишиңер керек. Качан жаныңар тирилгенде гана жашооңор өзгөрүлөт. Ыйык рух силер аркылуу иштейт. Сүйлөгөн сөздөрүңөр, ойлогон ойлоруңар, андан кийин кылган иштериңердин баардыгы акырындык менен өзгөрүлөт. Ал үчүн биринчиден өзүңөрдүн ичиңерди тазалагыла, ошондо сыртыңар да таза болот. Адамдын жүрөгү кандайча тазаланышы мүмкүн? Адамдык аракет же болбосо адамдык окутуу менен мүмкүн эмес. Ыйса биз үчүн Кудайдын жалгыз уулу катары, адам катары бул дүйнөгө келген. Ыйса адам болуп келди, бирок анда бир дагы күнөө жок эле. Мыйзамды толугу менен жеткилең түрдө аткарган адил адам эле. Адил күнөөкөрлөр үчүн айкаш-чыгачта кадалган эле. Бир адамдын кетирген күнөөсү аркылуу бардык адамдар күнөөкөр болушту. Ал эми кийинки адам Ыйса Машаяк аркылуу бардык адамдардын күнөөсү кечирилди. Адам аты аркылуу күнөөкөр болгон адамдар үчүн Ыйса кун төлөп бизди куткара алды. Эмне үчүн? Анткени Кудайдын мыйзамы боюнча күнөө үчүн жаза өлүм деп айтылгандыктан. Биздин күнөөлөрүбүз үчүн ал өлүмгө кыйылган. Ал эми акталышыбыз үчүн ал тирилген. Адам атаны биринчи адам деп атайбыз, ал эми Ыйсаны акыркы адам деп атайбыз. Акыркы адам Ыйса ал жаңы башталыш, жаңы жашоо. Биз куткарылууга ээ болгондо менин күнөөлөрүм Ыйса аркылуу айкаш-чыгачта баардыгы кечирилди. Мени актады. Римдиктерге 4-бөлүм 25-аятта Ыйса биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлүмгө кыйылды. Акталышыбыз үчүн ал кайрадан тирилген. Ошондуктан Кудайдын ырайымын тааныган адам, ишенген адам, ал адамдын ичинде ыйык рух жашайт. Ыйык рух менен мөөрлөнгөн адам болот. Кайрадан тирилген Ыйсанын руху биздин ичибизде жашайт. Ошондуктан мен эми адил адаммын. Адам аты аркылуу күнөөкөр болгон мен Ыйса Машаяк аркылуу эми адил адам болуп калдым. Куткарылган адамдын ичинде Кудайдын руху жашайт. Кудайдын руху ал ыйык рухту билдирет. Ошондуктан Римдиктер 8-бөлүм 9-аятта айтылат: кимде Машаяктын руху жок болсо, ал Машаяктыкы эмес. Куткарылган адамга Машаяктын руху келет. Айкаш-чыгачка кадалган Ыйса Машаяктын өлүмү жана тирилүүсү аркылуу, сүйүүсү аркылуу Кудай мени куткарды, мени сүйдү. Машаяктын руху, Кудайдын руху ал ыйык рух өзүк. Ошондуктан Римдиктерге 8-бөлүмдө айтылат: Кудайдын руху, Машаяктын руху, ыйык рух өзүк. Бардыгы бир маанидеги сөздөр. Куткарылгандан кийин ыйык рух биздин ичибизде жашаганын билбесек дагы ал жашайт. Күнөөлөрү кечирилген адам ал акталган адам. Акталган адам ал жогорудан төрөлгөн адам. Жогорудан төрөлгөн адамдын ичинде ыйык рух жашайт. Ыйык рух бар экендигин ыйык жазууну биз изилдеп отуруп, аны түшүнө алабыз, биле алабыз. Күнөөлөрүбүз өзүнчө кечирилип, өзүнчө акталып, өзүнчө жогорудан төрөлүү деген нерсе жок. Бардыгы бир заматта аткарылат. Кудайдын балдары болгонубуздагы,
асма падышачылыкка бара турган үмүтүбүз дагы баардыгы бир заматта бир ирет берилет. Асма падышачылыкка бара турган мурасчылар болгонубуз дагы. Ошол сөздү үйрөнүп отуруп, акырындык менен күнүгө түшүнүп баштайбыз. Эң таң калыштуусу, Кудайдын руху менин ичимде жашайт турбайбы? Ыйык рух менин ичимде жашайт, о аллилуйя, менин ичимде жашайт деп ырдалат. Менин ичимде жашайт. Ыйык рух силердин ичиңерде жашаарын билбейсиңерби? Өз алдыбызча аны да билишибиз керекпиз. Ыйык рух анда биздин ичибизде кандай иштерди аткарат? Сөз аркылуу иштейт. Биздин жүрөгүбүздү ал өзгөртөт. Өзгөртүү ишин аткарат. 2 Корунтуктар 5-бөлүм 17-аятта ким Машаяктын ичинде болсо, ал жаңы адам. Машаяктын ичинде болгон адам, ал жаңы адам болот. Мурункунун баары өтүп кетти, азыр баары жаңы болду. Машаяктын ичинде болуу, бул Машаяк менин ичимде болгону. Анткени Машаяк менин ичимде жашагандыктан мени жаңы адам кылып өзгөртөт. Куткарылбаган адам, ал ошол бойдон эски адам. Сырткы келбети канчалык адил адам менен көрүнгөнү менен, ал ошол бойдон эле эски адам, эч кандай өзгөрүүсү жок. Анткени бат эле күнөө кайрадан ал адамда пайда болот. Бир кызыктуу окуя бар экен. Күндөрдүн биринде бир адам тоонун чокусуна чыгат экен дагы, колдорун өйдө көтөрүп сыйынып отурат экен. Анан бирөө келип сурайт экен, эмне үчүн антип колдоруңузду көтөрүп турасыз десе, билесизби, менин колдорум ушунчалык жаман иштерге барат, ошондуктан колдорумду жазалап жатам деп айтат. Жок, сиз колуңузду эмес, жүрөгүңүздү биринчи оңдошуңуз керексиз. Колуңузда күнөө жок, жүрөгүңүздү оңдошуңуз керек десе, желмегус, мен сага көрсөтөм деп кайра эле колун түшүрө калып, тигини урганы калыптыр. Мына карасаңыз дейт, жүрөгүңүз өзгөрүлмөйүнчө колуңуз каяктан өзгөрүлмөк эле деп тиги адам окутат экен. Ушундай кызыктуу окуя бар экен. Чындыгында карап көрсөңүздөр, жүрөгүбүз өзгөрүлмөйүнчө биздин кыймылыбыз дагы өзгөрүлбөйт, иштерибиз дагы. Ошондуктан ыйык рух биздин ичибизде жашаганда гана мурункунун баары өтөт дагы, биз жаңы адам болобуз. Ыйса менин ичимде жашаган күндөн тартып мен жаңы адам болдум деп дагы даңктуу ырында ырдалат. Бизди дайыма ал өзгөртөт. Ыйык рух биздин жүрөгүбүздү акырындык менен өзгөртүү менен мурункунун баары өтүп, эми баардыгы жаңы болот. Такыр эле жаңы адам кылып бизди өзгөртөт. Жаңы асман, жаңы жерге барышыбыз үчүн Аян 21-бөлүм 1-аятта мен жаңы асманды жана жаңы жерди көрдүм. Анткени мурунку асман менен мурунку жер жок болуп кетти. Жаңы жер, жаңы асманга барышыбыз үчүн биз өзүбүз биринчиден жаңы адамдардан болушубуз керекпиз. Кудайга окшош, ыйык, жеткилең түрдө барышыбыз үчүн биз өзүбүз жаңы адам болушубуз керекпиз. Туурабы? Эски адам, мурунку жашообуз менен биз жаңы жер, жаңы асманга бара албайбыз. Ошондуктан ыйык рух бизди акырындык менен бир күндө эле, бир таңзаарда эле жаңы адам кылып өзгөртүп койбойт, акырындык менен. Ошол себептер менен куткарылган адамдардын жүрөгү биринчиден таза болушу керек. Жакан 17-бөлүм 17-аятта Ыйсанын айткан сөзү бар. Айкаш-чыгачка кадалганга чейин узак мүнөттө ал сыйынат, анан Кудайга кайрылып, аларды өзүңдүн чындыгың аркылуу ыйыкта, сенин сөзүң чындык. Ыйык рух
сөз аркылуу биздин жүрөгүбүздү ыйыктайт, тазалайт. Атамдын сөзү чындык. Адам таза болгону дагы өтө маанилүү. Кийими да таза болушу керек. Денеси да таза болуш керек. Күн сайын ваннада, душта жуунабыз го. Өтө көп аракеттерди кылат. Күн сайын жуунат, күзгүнүн астына каранат. Ал дагы керек. Бирок андан дагы маанилүүсү биздин жүрөгүбүз биринчиден таза болушу керек. Ыйса Машаяк ошого басым жасап айткан. Эфестиктер 5-бөлүм 26 аятта дагы айтылат. Сөз менен, суу менен жууп тазалап ыйыктоо үчүн. Куткарылган адамдарды Теңир суу менен тазалагандай сөз аркылуу бизди тазалайт. Тазалап, анан ыйыктайт. Кемчиликсиз болушубуз үчүн, таза, ыйык, колуктусу катары Теңирдин астына келишибиз үчүн биз күн сайын сөз менен таза боло алабыз. Суу жок болсо биз кантип таза болмок элек? Колубузду канча жолу жууйбуз бир күндө, денебизди дагы ваннада, душта, баняда жуунабыз кеч киргенде. Суу болбосо эмне болот эле, элестетип көрсөңүздөр. Ошондой сыяктуу эле сөз жок болсо, Кудайдын сөзү жок болсо, анда кантип биз Кудайга жакындай алмак элек? Сөздү угабыз, окуйбуз, сөздү жаттайбыз. Ошондо гана сөз аркылуу акырындык менен биздин жүрөгүбүздү Теңир өзү тазартат. Ыйык жазууну окубайт, анан кийин сөз укпаса, жаттаганга да аракет кылбаса, тил алчак болбосо, сөздөн алыстай берсе, ал адам денесин таза кылыш үчүн суудан алыс болгон менен барабар. Кудайдын сөзүнөн алыстасак, биз кантип таза болмок элек? Ошондуктан биздин жүрөктөрүбүздү, кыймыл аракетибизди, иштерибизди сөз аркылуу гана таза кармай алабыз. Петр жазган 1-кат 1-бөлүм 22 аятта: чындыкка тил алуу менен жаныңарды тазалап, бири-бириңерди чын жүрөктөн сүйгүлө. Куткарылган адам биз Кудайды кандай сүйгөн болсок, ошол сүйүү менен бир туугандарды сүйгүлө. Жакан 13-бөлүм 34 аятта дагы айтат: мен силерди сүйгөндөй, силер да бири-бириңерди сүйгүлө. Сүйүшүбүз үчүн эмне керектелет? Биринчиден, чындыкка тил алуу менен жаныңарды тазалап, куткарылган адам, жүрөгү таза болгон адам чындыкка тил алчак боло алат. Чындыкка тил алган адам сөзсүз түрдө чын жүрөктөн бир туугандарды сүйө ала турган адам болот. Сүйүү деле жалган сүйүү бар. Кээ бир учурда байкап карасаңыздар, мен бул адамды сүйсөм, мага кандай пайда болот экен деген өз кызыкчылыгын, өз пайдасын көздөгөн адамдар да бар. Жалган сүйүү, чыныгы сүйүү бар. Азыркы учурда, бир учурда кыз менен бала бири-бирин ушунчалык жакшы сүйөм деп бири-бирине сүйүүсүн арнайт дагы, анан күндөрдүн бири-биринде бирөөсүн өлтүрүп коет. Газетада, жаңылыктарда ошондой нерселер азыр көп чыгып атат. Өзүнүн жүрөгүнө жакпаса, эмне иш кыла берет, биз билбейбиз. Бардык нерсени күтсө болот. Ал жалган сүйүүнү билдирет.
Ошондуктан биринчиден жаныңарды тазалап, бири-бириңерди дайыма чын жүрөктөн сүйгүлө деген Кудайдын осуяты бар. Ошондуктан Кудайды сүйгөн адамдар сөзсүз түрдө чындыкка тил алчаактык менен жүрөгүбүздү тазалап, бири-бирибизге сүйүүбүздү арнашыбыз керекпиз. Ыйык рух Кудайдын сөзү аркылуу бизди күндөн күнгө жаңылайт, өзгөртөт. Руханий жашоодо биз өсөбүз. Руханий жашоонун өсүшү эмнени билдирет? Куткарылган адам, мисалы, ыйык рух менин ичимде жашайт, бирок эски табиятым дагы деле менде жашаган болот. Мисалы, ыйык рух 10%, менин эски табиятым 90%. Андан кийин убакыттын өтүшү менен ыйык рух 20%, анан менин денем 80%, ошентип 30-га 70, андан кийин бир аз дагы өскөндөн кийин ыйык рух 50%га, менин денем 50% боло турган болсо, анда ортодо талашуу болот. Менин ички адамым күн сайын Кудайдын сөзүнө умтулат, ал эми менин денем, күнөөкөр табиятым ага каршы турат деп Римдиктер 7-бөлүмдө айтылат. Дагы да биздин ичибизде күнөөкөр табият жашагандыктан элчи Павыл дагы ошол жөнүндө айтып келген эле. Андан дагы биздин руханий жашообуз өсө турган болсо, анда ыйык рух 60-70%га менин ичимде болгон болсо, анан денелик каалоо бир аз аз пайызда боло турган болсо, анда ыйык рух сөзсүз түрдө аны жеңип чыккан болот. Денебизди жеңип багындыра ала турган жашоо болот. Галатиялыктарга 5-бөлүм 15-аятта ыйык рухтун жетеги менен жашагыла, ошондо дененин каалоосун аткарбайсыңар. Ыйык рухтун жетеги менен жашай турган болсок, дененин каалоосун аткарбастан жашайбыз. Анткени ыйык рух денеге дайыма каршы турат. Биз ыйык рухтун жетеги менен жашагыбыз келет, денебизди жеңишибиз керекпиз. Римдиктерге 8-бөлүмдө дагы айтылат. Акырындык менен жүрөгүбүз эле гана эмес, жашообуз дагы өзгөрүлүп баштайт. Тимотейге жазылган 1-кат, 1-бөлүм 19-аятты чогуу ачабыз. Тимотейге жазылган 1-кат, 1-бөлүм 19-аят. 1 Тимотей 1-бөлүм 19-аят. Чогуу окуйбуз. Ишенимиңди жана абийириңди таза сактагын деп кеңеш берем. Кээ бирөөлөр абийирин таза сакташкан жок, ошондуктан алардын ишеними кыйроого учурады. Элчи Павылдын эң эле жакшы көргөн сүйүктүү уулу бул Тимотей эле. Насаатчы Тимотей. Ишенимиңди жана абийириңди таза сактагын. Куткарылган адамда ишеним бар. Ишеним да өсүшү керек. Куткарылган ишеним эми Кудайды сүйө турган ишенимге өзгөрүлүшү керек. Толугу менен өзүнүн жашоосун Кудайга тапшыра ала турган ишеним болушу керек. Ишеним менен биргеликте дагы жакшы абийир болушу керек. Ишеним менен абийир дайыма экөө чогуу болот. Таза абийир болуш керек. Анткени кээ бирөөлөр абийирин таза сакташкан жок. Кээ бир адамдарда ишеним бар, бирок абийир деген нерсе жок. Анда ишеним, абийири жок ишеним бул бузулган же болбосо кыйрап калган ишенимди билдирет. Кыйраган ишеним эмнени билдирет? Ал куткарылуу деп айтууга мүмкүн эмес.
Жакып экинчи бөлүмдө айтылат го, өлүк ишеним жөнүндө. Буга чейин биз аяттарды кайталап айтып кеттик эле. Рухсуз дене өлүк болгон сыяктуу эле ишсиз ишеним да өлүк деп. Жакып экинчи бөлүмдө да айтат, сенде ишеним бар, менин иштерим бар. Ишсиз ишенимиңди көрсөт, мен болсо сага иштерим аркылуу ишенимимди көрсөтөйүн. Ал адам ишеними барбы же жокпу Кудай билет, бирок адамдар аны аныктоого мүмкүн эмес. Күбөлөндүрүү сөз аркылуу эле бул адамдын ишеними жакшы турбайбы деп эле ишенүүгө да мүмкүн эмес. Бул адам куткарылган окшойт деген жыйынтык чыгара алабыз. Анан эмне аркылуу далилдениши керек? Сүйлөгөн сөздөрү иштери менен коштолушу керек. Күбөлөндүрүүнү албетте ар бир адам шунчалык кооздоп, жашынакай кылып сүйлөп коет. Бирок анын күбөлөндүрүү сөзү иш менен дал келбесе, анда ал эки жүздүүлүк болуп калат. Андай адамдарды мен көп эле көргөнмүн. Бир айылда бир тууган шунчалык күбөлөндүрүү сөзүн аябай жакшы айтат экен дагы, элдердин баардыгы таң калып, суктанышат экен. Кийин карап көрсө, ал мошенник, алдамчы болуп чыкты. Ар кайсы адамдарга калп сөздөрдү айта берип, адамдардан акча тартып алыптыр, жада калса пастордон дагы 50 000 алып кетиптир. Анан акчалардын баарын топтоп өзү качып кетти. Анан кийин изилдеп чыкканда, ал издөөгө салынган алдамчы адам экен, мошенник, каракчы. Ошондуктан күбөлөндүрүү сөз менен эле анын ишенимин аныктоого мүмкүн эмес. Күбөлөндүрүүдөн сырткары сыйынуу менен, андан кийин кылган иштери менен коштолушу керек. Кээ бир адамдар сыйынууну шунчалык жакшы сыйынышат, бирок ал сыйынуусу дагы жалган болуп калышы мүмкүн, эгерде иштери көрүнбөсө. Ишеним анан таза абийир болушу керек деп айтылат. Абийири жок ишеним ал кыйраган ишеним деп аталат. Ышая китеби 35 бөлүм 8 аятта айтылат, ал жерде бир чоң жол болот. Ал жол ыйык жол деп аталат. Ал жол менен таза эместер басышпайт. Ал жол менен алар гана басышат. Ал жол менен бара жаткан адамдар атүгүл тажрыйбасыз адамдар да адашпайт. Ал кайсы жол? Ыйык жол. Чоң жол, ыйык жол. Таза эместер ал жол менен басышпайт. Куткарылган адамдар үчүн гана даярдалган жол. Ыйса Машаяктын улуу каны аркылуу куткарылууга ээ болгон, жогорудан төрөлгөн адамдар гана ошол ыйык жашоо менен жашай алышат. Таза жүрөгү таза болгон адам гана Кудайдын көз алдында таза жашоо менен жашай алат. Филиппиликтерге жазылган кат 2 бөлүм 5 аятта силердин ой жүгүртүүңөр Машаяк Исаныкындай болушу керек. Куткарылган адамдын ичинде Машаяктын сапаты, касиеттери, мүнөзү, ой жүгүртүүсү болушу керек. Кудайдын сөз аркылуу ыйык рух биздин ичибизде жашагандыктан, иштегендиктен, жыйынтыгында Машаякчы катары бизде өзгөрүүлөр болот.
керектелүүчү сапаттарга ээ болобуз. Машаякка окшош таза жүрөккө ээ болгула деген сөздөр. 1 Петр китеби 1 бөлүм 15-16 аяттарды дагы чогуу ачабыз. Петрге 1 Петр 1 бөлүм 15-16 аяттар. 15-16 аяттар. Бардык жүрүш турушуңар ыйык болсун. Анткени силерди чакырып алган Кудай ыйык. Себеби ыйык жазууда ыйык болгула. Анткени мен ыйыкмын деп жазылган. Петрдин жазган китеби куткарылган адамдарга тиешелүү сөздөр. Силерди чакырып алган Кудай. Бизди чакырып алган Кудай, бизди куткарган Кудай. Бизди чакырып алган Кудай кандай ыйык болсо, силер да ыйык болгула. Кудай куткарылган адамдардын бардыгы Кудайдын өзүнө окшоп ыйык болуусун каалайт. Матай 5 бөлүм 48 аятта Ыйса айтат: асмандагы атаңар кандай жеткилең болсо, силер да ошондой жеткилең болгула. Адам кандайча Кудайга окшош ыйык боло алат эле, жеткилең боло алат эле. Бирок Кудай ошол нерсени бизден каалайт. Эмне үчүн? Анткени ал биздин колубуздан келет. Куткарылганга чейин биз аянычтуу күнөөкөрлөрдөн элек. Ал эми куткарылгандан кийин ыйык рух менен, сөз менен күн сайын күндөн күнгө ыйыктайт, тазалайт, Кудайга окшош болуп, жеткилең болуубузду каалагандыктан. Анан Ыйса бул дүйнөгө келгенде биздин денебизге чейин өзгөртүп, жеткилең кылат. Бизди Кудай куткарып алганынын негизги максаты Кудайга окшош жеткилең болушубуз үчүн. Кудайдын сөз аркылуу, ыйык рух аркылуу акырындык менен бизди ыйыкташ үчүн, жеткилең кылыш үчүн, анан Кудайдын даңкына ээ болушубуз үчүн. Ошол себептен бардык жүрүш турушуңар ыйык болсун. Сүйлөгөн сөзүңөр, кылган иштериңер ар тараптуу ыйык болгула. 2 Корунтуктар 6 бөлүмдө дагы айтылат: бул дүйнөнүн адамдарынан арасынан чыккыла, алардан бөлүнгүлө, арам нерселерге жолобогула. Ошондо менин элим болосуңар, мен силердин атаңар болом. Биздин ата Кудай, ал ыйык Кудай. Ошондуктан силер да ыйык болгула. Матай 6 бөлүм 9 аятта: асмандагы Кудай ата, сенин ысымың ыйык тутулсун, ыйыкталсын. Кудай ал биздин атабыз, my father. Асмандагы атам. Менин эле атам эмес, our father, биздин атабыз. Куткарылган адамдардын бардыгы Кудайга ата деп кайрылабыз. Куткарылган адамдардын бардыгы Кудай атанын ысымы ыйыкталышы үчүн эмне кылышы керек? Өзү каалагандай жашап туранан ата ысымың ыйыкталсын деп койсо, Кудай эмне деп айтат? Жок, токточу, сен менин ысымды качан ыйыктадың эле? Биз куткарылдык, жогорудан төрөлдүк деген сөз жакындарыбыз, туугандарыбыз, досторубуз бардыгы бизден ошол сапаттарды көрүшү керек. Кандайча өзгөрүлдүк?
Эгерде бизде эч кандай өзгөрүү жок болсо, анда ал адамдар эмне деп айтышы мүмкүн? Жалган, алдамчы, өзүң эле ишене берчи, мага ал сөздү айтпа деши мүмкүн. Биз ага жол бербешибиз керекпиз. Ал үчүн биздин сөздөрүбүз, кылган жүрүш турушубуз баардыгы ыйыкталышы керек. Жыйынтыгында Кудай атабыздын дагы ысымы ыйыкталат. Баардык жүрүш турушуңар ыйык болсун. Бул дүйнөнүн адамдарынан айырмаланышыңар керек. 1 Корунтуктар 15 бөлүмдө айтылат: алданбагыла. Акылсыз адамдар менен достошкон адам бузулат. Канчалык дос болбогула, бирок ал адам куткарылбаган болсо, анда ал менен байланыш үзүшүбүз керекпиз. Албетте ал адамга жакшы кабарды айтышыбыз керекпиз, жакшы кабар үчүн жолугушубуз керекпиз. Бирок ал адам менен күн сайын жолугуп эле ал кандай көңүл ачса ошо менен кошо көңүл ачып эле жыргап жүрө берген болсок, анда билинбестен биз ага кошулуп күнөөгө батып кетишибиз мүмкүнбүз. Анда адамдар бизди карап айтышы мүмкүн да, мурункудай эле адам экен, эч кандай өзгөрүү болгон жок деп. Анда ал адамга канчалык чындык сөздү айтпайлы, ал бизди кабыл албайт. Ошондуктан акылсыз адамдар менен достошкон адам бузулат. Өзүн бузуп алышы мүмкүн. Ошондуктан куткарылгандан кийин биз досторубузду дагы иреттешибиз керекпиз. Куткарылган адамдар менен достошконубуз туура болот. Ал адам кандай адам экендигин билиш үчүн досун биринчи изилдеп көр дейт. Досу такыба болгон адам, анда ал адамдагы ишенген жашоосу, жүрүш турушу баардык жагынан туура болгон адам болот. Ыйык жазууда ыйык болгула, анткени мен ыйыкмын деп жазылган. Бул Кудайдын буйругу деп айтсак болот. Ыйык болсоңор болот, болбой деле койсоңор болот деген мааниде эмес. 1 Жакан китеби 3-бөлүмдү чогуу ачабыз. 1 Жакан 3-бөлүм 2-3 аяттар. Биринчи Жакан 3-бөлүм 2-3 аяттар. Жок, 1-2 аяттарды окуйлу, чогуу окуйбуз. Карагылачы, Кудайдын балдары деп аталышыбыз үчүн, Кудайдын балдары болушубуз үчүн ата бизге кандай сүйүү көрсөттү. Бул дүйнө атаны таанып билбегендиктен бизди да тааныбайт. Сүйүктүүлөрүм, биз эми Кудайдын балдарыбыз, бирок эмне болорубуз бизге айкын боло элек. Машаяк келгенде ага окшош болорубузду гана билебиз, анткени анын кандай экенин көрөбүз. 3-тү окуйбуз. Машаяктан ушундай үмүт кылган адам машаяктай таза болуу үчүн өзүн тазалайт. Карагылачы деп баардык адамдарга кайрылуу катары айтылат. Кудайдын балдары деп аталышыбыз үчүн ал бизге кандай сүйүүсүн көрсөттү. Бизге окшогон күнөөкөрлөр үчүн, өзүнүн балдары кылыш үчүн, өзүнүн балдары деп атады. Асман менен жерди жараткан Кудай биздин атабыз болду. Ошого ишенесиздерби? Ал чындык. Бир аз убакыт өткөндөн кийин Кудай периштелерди жиберип бизди өзү алып кетет. Ал туура. Бул дүйнө атаны таанып билбегендиктен бизди да тааныбайт.
дүйнөнүн адамдары биз Кудайдын балдары экенибизди билеби же билбейби? Ыйса адам катары, Кудайдын уулу катары бул дүйнөгө келген. Бейтлехем шаарында төрөлгөн, жакыр үй бүлөдө төрөлгөн, бирок аны эч бир адам Машаяк экендигин билишкен эмес. Апасы Мариям жана Жусуптан башка бир дагы адам билген эмес. 3,5 жыл бою Ыйса Израиль жеринде көптөгөн кереметтерди, сокурлардын көзүн ачып, баспагандарды бастырып, кереметтерди аткарган күндө дагы Израиль эли анын Ыйса Машаяк экендигин таанып билишкен жок. Анан кантип бул дүйнө бизди таанып биле алсын? Биз Кудайдын балдары экенибизди кантип билсин? Дүйнө бизди тааныйбы? Эмне үчүн бизди таанышпайт? Анткени биздин атабызды тааныбагандыктан, сөздү билбегендиктен бизди дагы тааныбайт. Жада калса ишенем деген адамдар бар. Ар кандай сөздөрдү айтышат, оозуна келгенде сүйлөшөт, адамдарды куугунтукташат. Атаны таанып билбегендиктен бизди да тааныбайт. Бирок эмне болорубуз бизге айкын боло элек. Кудайдын балдары болгонубуз менен биз деле ооруп калышыбыз мүмкүн, кыйынчылык жашоодо жашашыбыз мүмкүн. Азыр эмне болорубуз бизге айкын боло элек. Бирок Машаяк келгенде ага окшош болорубузду билебиз. Аны кандай экенин көрөбүз. Бүгүн Ыйса келе турган болсо, биздин денебиз дагы жеткилең денеге өзгөрүлөт дагы. Филиппиялыктар 3-бөлүм 21-аятта бизди даңктан ажырап калган денебизди өзгөртүп, өзүнүн даңктуу денесиндей кылат. Биздин денебиз дагы өзгөрүлөт. Жөргөлөп жүргөн курт көпөлөк айланып асманга учуп кеткендей. Биздин денебизди дагы даңктан ажырап калган денени өзгөртүп, андан кийин даңктуу денеге өзгөртөт. Ошондо гана биз анын кандай экенин көрө алабыз. Ошондуктан өзгөрүлбөгөн адам Машаякты көрө албайт. Анын ыйык, даңктуу экендигин биз дагы көрө алабыз. Эмне үчүн? Анткени биз дагы ыйыкталып, биздин денебиз дагы даңктуу денеге өзгөрүлгөндүктөн. Биз Кудайга үмүтүбүз барбы же жокпу? Жооп бербейсиздерби? Машаяктан ушундай үмүт кылган адам эмне дейт? Машаяктай таза болуу үчүн өзүн тазалайт. Биздин денебизди периштелерден дагы сонун кылып даңктуу денеге өзгөртөт. Периштелер бир жолу бузулгандан кийин Ыйса алар үчүн өлгөн эмес. Биз Теңирдин өзүнө окшоп даңктуу денеге өзгөрүлүп, жеткилең болуп, андан кийин аны менен чогуу болобуз. Ушундай үмүт кылган адам эмне дейт? Машаяктай таза болот. Мени карабай, ыйык жазууну карасаңыздар. Машаяктай таза болуу үчүн эмне дейт? Өзүн тазалайт. Ушул үмүтү менен жашаган адам Машаяк кандай таза болсо, өзүн тазалайт. Машаяк келгенде мен да өзгөрүлөм деп эле сүйүнүп отура бербестен, өзүбүздү дагы таза кылышыбыз керекпиз.
Мисалы үчүн Курцыкада болгонго чейин деле 7 жыл деген убакыт керектелет. 7 жыл өткөндөн кийин өзүнүн сырткы келбетин таштайт дагы, андан кийин асманды көздөй учуп кетет. Жакшы нектарлар менен азыктанат, ырырдайт. Биздин алсыз денебиз өзгөрүлөт дагы, Кудайдын даңктуу денесиндей болобуз. Ушул үмүт менен жашаган адамдар машаяк кандай таза болсо өзүн таза кылат. Демек күнөөдөн алыс болушу керек. Таза эмес кинолорду, таза эмес китептерди, бузулган достор менен достошпой, денеге зыян келген тамактар менен тамактанбай, өзүбүздү жок дегенде таза кылалы деп аракеттер кылышыбыз керекпиз го. Бул дүйнөнүн адамдарына окшоп эле кылгандардын баарын кайталап кыла берсек, анан кантип биз таза болобуз? Акырындык менен машаякка окшош жашоо менен сүйлөгөн сөздөрүбүз, кылган иштерибиз, жүрүм турумубуз акырындык менен таза болуп отуруп, жыйынтыгында Кудайдын өзүнө окшогон даңктуу денеге өзгөрүлөбүз. Аян китеби 22 бөлүм 10 аятты чогуу ачабыз. Аян китеби 22 бөлүм 10 аят, 10-11 аяттар. Аян 22 бөлүм 10-11 аяттар. Анан ал мага мындай деди: бул китептеги пайгамбарчылыктарга мөөр басып бекитпе, анткени убакыт жакындап калды. Адилетсиз иштерди жасаган адам адилетсиз иштерин жасай берсин. Ыпылас адам ыпылас иштерин жасай берсин. Ал эми адил адам адил иштерин жасай берсин. Ыйык адам ыйыктала берсин. Ыйса мындай дейт: мына мен жакында келем, ар бир адамга иштерине жараша бере турган сыйлыгымды ала келем. Убакыт жакындап калды. Кайсыл убакыт? Ыйса келерине. Адилетсиз иштерди жасаган адам адилетсиз иштерин жасай берсин. Ыпылас адам ыпылас иштерин жасай берсин. Адил адам катары ыйыктала берсин. Түшүм жыйнаган учурда данды өзүнчө алат дагы, керексиз нерселерди өзүнчө бөлүп салат. Ошондой эле Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келгенде кайсыл адамдарды өзүнө алып кетет, Кудай өзүнө бөлүп алат. Мисалы үчүн колукту үйлөнөрдүн астында кандай кылат? Мисалы үчүн күйөөсү шунчалык таптаза жашынакай жасанып, анан колуктусун күтүп турса, колуктусу 3 ай бою жуунбай, башындагы чачы таза эле бузулган аялдардын чачына окшоп сапсайып калган. Ошол кебетеси менен күйөөсүнүн астына келсе, эмне болот? Менимче күйөөсү ал жерден качкан бойдон кетет болуш керек. Тескерисинче ал колуктусу боло турган кыз эң таза, эң жашынакай келбети менен турушу керек. Ыйсанын келерине өтө аз убакыт калгандыктан адил адам адил иштерин жасай берсин, ыйык адам ыйыктала берсин, анткени мен жакында келем. Ар бир адамга өз тиешесин, сыйлыгын ала келем. Машаяк бул дүйнөгө келгенде биз бул дүйнөдө эмне иш кылбайлы алардын баардыгын таштап кетебиз. Көп окуганбызбы, бийлигибиз көп болгонбу, байлыгыбыз көп болгонбу, баардык аягына жетет. Куткарылган күндөн тарта биз кандай жашоо менен жашадык, Теңир үчүн эмне иштерди аткардык, ошолор гана сакталат. Ал кылган иштерибизге жараша
өз сыйлыгыбызды алабыз. Ошондуктан сергек болушубуз керекпиз. Ыйык жазууну канчалык үйрөнсөк дагы денебиз кантип эле ошого баш ийип жашасын, шылтоону таппай эле коелучу. Ыйык рух күчтөнүп, биздин дененин талаптарын жеңип чыгышыбыз керекпиз. Бирөөнү жеңсек, сөз түрдө экөөнү жеңебиз. Экини жеңсек, үчтү жеңебиз. Акырындык менен ал күч бизде көбөйүп баштайт. Куткарылган адамды шайтан жөн коёбу. Куткаруусун тартып албаса дагы ар кандай азгырыктарды, ар кандай кыйынчылыктарды жибериши мүмкүн. Бир аз убакыт өткөндөн кийин Кудайдын асман падышачылыгына бара турган адамдарбыз. Эч качан аны унутпашыбыз керекпиз. Андан кийин куткарылган биз бир туугандар менен бир баарлашууда болушубуз керекпиз. Ошол биздин мамилелешүүбүздүн ортосунда болгон Кудай өзү. Биринчи Жакан китеби 1-бөлүмдү ачабыз. 1-Жакан 1-бөлүм 6-аят. Эгерде аны менен мамилебиз бар деп жатсак, бирок караңгылыкта жүрсөк, анда жалган айтып жатабыз жана чындык боюнча мамиле кылган жокпуз. 7-аят. Ал жарыкта болгон сыяктуу биз да жарыкта жүрсөк, анда бири-бирибиз менен мамилебиз бар жана анын уулу Ыйсанын каны бизди ар кандай күнөөдөн тазалайт. Куткарылгандан кийин биз Кудай менен бир мамиледе болушубуз керекпиз, же болбосо баарлашууда болушубуз керекпиз. Биздин мамилебиз 3-аятта айтылат. Биздин ортобузда мамиле болуш үчүн Ата жана анын уулу Ыйса Машаяк менен болгон мамиле. Кудай өзү жарык болгондуктан, Кудай менен биз жарыкта жүрөбүз деп, караңгы менен жарык кантип экөө бир боло алсын? Караңгы менен жарык эч качан бир жерде чогуу боло албайт. Кудай жарык, анан өзүбүз караңгыда жүрүп, анан кантип Кудай менен чогуу бир мамиледебиз деп айта алабыз? Биз Кудай менен бир мамилелешүүдө болушубуз үчүн биз дагы жарыкта болушубуз керекпиз. Аялы менен күйөөсү бири-бири ушунчалык жакшы көрүп мамилелешүүдө болушу керек. Бирөөсүнүн эле ичинде бир туура эмес нерсени катып ала турган болсо, анда ортодогу мамиле жок болот. Кудай менен бир мамилелешүүдө болушубуз үчүн жарыкта жашашыбыз керекпиз. Жарыкта жашоо деген нерсе күнөөнү такыр эле кетирбей жашайбыз деген мааниде эмес. Жарыкта жүргөн адам күнөө кетирсе, ал күнөө бат эле ачыкка чыгарылат. Ошондуктан ар бир күнөөсүн ал мойнуна алат, оңдойт. Күнөө болсо да ал күнөөнү жашырып, күнөө кылбагандай жашай бере турган болсо, анда караңгыда жашаган адам болот. Куткарылган адамдын абийири ушунчалык сезгич болот. Кичине эле күнөө боло турган болсо, абийири чыдатпайт. Ошондуктан ал адам батыраак Кудайдын астына келип, моюн сунганга. Анан адам күнөө кетирип, аны жашырып жашай бере турган болсо, ал күнөөнү эч ким билбейт, мен эле билем деген болбойт, анткени Кудай көрүп турат. Жарыкта жүрсөк, анда бири-бирибиз менен мамилебиз бар. Анын уулу Ыйсанын каны бизди ар кандай күнөөдөн тазалайт. Жарыкта жашаган учурда ал бизди кечирет.
Анан караңгыда жашап күнүгө күнөө кетире берсек, анда Кудай бизди кечирбейт. Лебилер 10-бөлүм 3-аятта мага жакын болгон адам ал ыйык болот. Биз Кудайга жакын болушубуз керекпиз. Жакын болушубуз үчүн биз ыйык болушубуз керек. Байыркы келишимдеги ыйык кызмат кылуучулар, Кудайга курмандык алып келген адамдар, ыйык кызмат кылуучулар, алар таза болушу керек эле. Таза эмес болсо, анда ал ошол жерде өлүп калышы мүмкүн эле. Кудайга жакындашыбыз үчүн биз дагы ыйык болгонубуз туура болот. Сөзүбүз дагы, жүрүш турушубуз дагы, жашообуз дагы. Жакан 8-бөлүм 11-аятта бир ойноштук кылган аялды ээрчип кармап келишет. Жүйүттөр ойноштук кылып жаткан жеринен кармалды. Ошол мыйзам боюнча мындайларды таш бараңга алууну осуят кылган. Ал эми сен эмне дейсиң деп Ыйсага кайрылышат. Римдин мыйзамы боюнча ошол учурда Пилат соттоочу катары болгондуктан башка бир дагы Пилаттан башка эч ким адамды өлтүрө албайт эле. Ал аялды өлтүрсө, анда мыйзамды аткарбаган болот. Мыйзамда таш бараңга алып өлтүрүш керек деп айткан эле. Ыйсаны айыптоого шылтоо табыш үчүн Ыйсаны сынап сурашат. Ошондо Ыйса аларга кайрылып айтат: араңарда ким күнөөсүз болсо, ошол адам аялга биринчи болуп таш ыргытсын. Колунда таш кармап турган адамдар абийири ашкерелеп, таштарын коюп, бирден ал жерден кете башташат. Карыган адамдардан кичинекей балдарга чейин. Эмне үчүн карыган адамдар биринчи кетишет? Анткени көп күнөө кетиргендиктен. Көп жашаган адам ал көп күнөө кетирет. Ким күнөөсүз болсо, ошол биринчи таш ыргытсын дейт. Анан караса баардыгы кетип калышат. Көзүңдү жум, мына мен жалгыз калдым, сени урам дейт. Ошондо аял: сени айыптагандар кайда? Эч ким айыптаган жок. Мен да сени айыптабайм, бар дагы күнөө кылба деп айтат. Анткени ал аялдын күнөөсү үчүн дагы Ыйса өз мойнуна алам деген убадасы бар эле. Сен соттоло турган сотко мен соттолом. Ошондуктан мен да сени айыптабайм, сени кечирем. Ошондуктан бар дагы мындан ары күнөө кылба. Сен жазалана турган жазага мен жазаланам. Ошондуктан сен күнөө кылба. Ыйса бизди эмне үчүн куткарып алды эле? Кайрадан күнөөгө толуп жашай бер деди беле? 1 Тессалоникалыктар 4-бөлүм 7-аятта Кудай бизди ыпластыкка эмес, ыйыктыкка чакырган. Кудай бизди куткарып алганын максаты күнөөдө жашай бергиле деп үчүн эмес, ыйыктыкка чакырып алган эле. Ошондуктан куткарылган адам акырындык менен тазаланат, кайрадан күнөөгө батпайт. Күнөөгө батса эмне болот? Кудайдан жаза болушу мүмкүн. Куткарылбаган адамдарга кандай күнөө кетирбесин, аларга карата жаза жок. Анткени бир аз убакыт өткөндөн кийин алар
баары бир тозокко баргандыктан. Ал эми куткарылган адам күнөө кетирсе, Кудай аларды жөн койбойт. Башка бир адамдын баласы туура эмес иш кылса, аларды биз жазалабайбыз да, өзүбүздүн балабызды жазалайбыз. Ошондуктан Кудай биздин атабыз болгондуктан Еврейлерге 12-бөлүмдө Теңир кимди сүйсө, аны жазалайт. Жаза ар түрлүү болушу мүмкүн. Денебиз кыйрашы мүмкүн, же болбосо ооруга чалдыгышыбыз мүмкүн. Ар кандай экономикалык жактан кыйынчылыктар келиши мүмкүн, же болбосо байлыгыбыз жок болуп кетиши мүмкүн. Ар түрлүү жазалар болушу мүмкүн. Жаза ал сөзсүз түрдө болот. Куткарылган адам жазасыз жашаса, анда ал чыныгы уул эмес, никесиз төрөлгөн бала болуп калышы мүмкүн. Никесиз төрөлгөн бала ал өзүнүн баласы эмес. Бир тууган айтат, мен канча туура эмес иш кылсам да Кудай мени жазалабайт. Балким мен Кудайдын эрки баласыдырмын деп. Кудайда эрке деген жок. Мага эч кандай жаза келбейт деп сүйүнгөнгө караганда, мен Кудайдын чыныгы уулумунбу? Ошону изилдеп карап көрүшүбүз керекпиз. Экинчи Корундуктар 7-бөлүм 1-аятта Кудайдан коркуу менен ыйыктыкка умтулалы. Биздин денебизди жана рухубузду булгаган ар кандай ыпластыктан арылалы. Кудайдан коркконду да билишибиз керекпиз. Туура эмес иштерди кылып, Кудай көргөн жок деп кайраттуулук менен коркпостон жашай берсек, анда ал туура эмес. Кудай азыр жазалабаса, сөзсүз түрдө бир күнү жазалайт, сабайт. Ошондуктан Кудайдан коркуу менен ыйыктыкка умтулалы. Жазадан да коркушубуз керекпиз. 72-ci Забур 1-аятта буга чейин биз окуп кеткенбиз. 72-ci Забурду 1-аятта Кудай Израилга, жүрөгү тазаларга ырайымдуу. Жүрөгү тазаларга Кудай ырайымдуу. 2-Тимотей 2-бөлүмдө 20-21 бир үйдө алтын, күмүш идиштер бар. Ошондуктан ким өзүн ушулардан тазаласа, ал урунула турган, ыйыкталган бардык иштерге даяр болгон идиш болот. Кудай таза идишти колдонот. Билесиздерби ошону? Канчалык алтын идиш болбосун, ал жакта таза эмес бир нерсе болсо, адан биз жебейбиз да. Кудай сырткы кебетеси жашнакай болгон сулуу, билимдүү адамдарды колдонбойт. Кудай таза адамды колдонот. Жүрөгү таза адамды. Кудай бизди колдонгон идиш болушубуз үчүн бардык тараптан биз таза, ыйык болушубуз керекпиз. Биздин жүрөгүбүз таза болбосо, башка бир нерселерде эч качан таза боло албайбыз. Забур китеби 50-бөлүмдө Кудайым таза жүрөк жарат, рухумду жаңыла деп дөөт падыша Кудайга кайрылат. Кудайдын астында чоң күнөө кетиргендигин түшүнгөн дөөт Кудайга кайрылып айтат: мага таза жүрөк жарат, рухумду жаңыла. Дөөт өтө чоң күнөө кетирет, жазаланат, бирок ошол күндөн тарта Кудайдын астына кеткен күнгө чейин күнөө кетирген эмес,
таза жашоо менен жашаган. Ошондуктан Кудай дөөттү жакшы көргөн, дөөттү дагы колдонгон. Жүрөгү таза адамдар бактылуу, анткени алар Кудайды көрүшөт. Кудайды көрөт деген сөз эмне? Бул дүйнөдө жашап жаткан учурда ал Кудайды көрө албайт. Ыйык жазууда айтылат, Кудайды эч бир адам көргөн эмес, көрө да албайт. Анткени Кудайды көргөн адам ал тирүү калбайт. Биздин денедеги көзүбүз менен Кудайды көрө албайбыз, бирок Кудай жолдорду көрсөткөн, кандайча Кудайды көрүүгө мүмкүн. Кудайды өз көзүбүз менен көрө албасак да, Кудайдын сөзүн уга алабыз да. Кудайды таанып биле алабыз да сөз аркылуу. Ошондуктан Эфестиктер 1-бөлүмүндө жүрөгүңөрдүн көзүн таза кылгыла. Силерди чакырып алган Кудай кандай Кудай экендигин көрүшүңөр үчүн жүрөгүбүздүн көзү таза болушу керек, ачык көргөнгө. Акырындык менен Кудайды дагы көп таанып билишибиз үчүн, Кудайдын сөзүн кабыл алышыбыз үчүн, түшүнүшүбүз үчүн жүрөгүбүздөгү рухий көзүбүз менен Кудайды көрө алабыз. 118 Забур 18-бөлүм 18-аятта Кудай менин көздөрүмдү ач берчи, сенин кереметтериңди көрөйүн. Кудайдын сөзүн дагы да көп түшүнүшүбүз үчүн, кабыл алышыбыз үчүн биздин көздөрүбүздү ачып берди. Ыйык сөз аркылуу түбөлүк падышачылыкты да көрө алабыз. Биз күткөн асман падышачылык түбөлүк бейиш азыр күңүрт көрүнсө дагы, биздин жүрөгүбүз таза болсо, Кудайга жакын болсок, ал бейишти да акырындык менен биз ачык түрдө көрө алабыз. Таза жүрөк. Ушундай жүрөгүбүз таза болсо, көзүбүз дагы ачылат. Жүрөгүбүз таза болсо, көзүбүз дагы ачык болот. Акырындык менен Жакан 14-бөлүм 21-аятта менин осуяттарымды ким билсе, аткарса, ал мени сүйөт. Мен да ал адамды сүйөм жана ага өзүмдү ачып берем. Кудайдын сөзүн аткарсак, баш ийсек, анда Кудай бизди өзү сүйөт дагы, ар бир ошол сүйгөн адамына өзүн ачып берет. Акырындык менен бул дүйнөнүн адамдары көрө албаган нерсени Кудай бизге ачып берет. Жүрөгүбүздүн көзү ачык болсо. Ошондуктан Матай 6-бөлүм 22-аятта дененин чырагы бул көз. Эгерде көзүң таза болсо, анда бүт денең жарык болот. Көзүң жаман болсо, бүт денең караңгы болот. Көзүң таза болсо, бүт денең жарык болот. Таза болот, жарык болот. Жашооң тазарат. Көзүң таза болот деген сөз, жашооң таза болот, жарыкта жашайсың. Жүрөгү таза адамдар бактылуу, анткени алар Кудайды көрүшөт. Биз Кудайды көрө турган убакыт өтө эле аз калды, анткени Аян 22-бөлүм 3-4-аятта
анын жүзүн көрүп турушат. Биз бетме бет туруп алып аны көрөбүз. Шунчалык биз көргүбүз келген Кудайды жакын убакытта көрөбүз. Азыр жүрөгүбүздөгү көз менен сөз аркылуу Кудайды көргөн болсок, бир аз убакыт өткөндөн кийин өзүбүздүн көзүбүз менен анын жүзүн көрө алабыз. Жүрөгү таза адамдар бактылуу, анткени алар Кудайды көрүшөт. Сөздү күндөн күнгө түшүнүп, сөздү тааныганыбыз Кудайды көргөнүбүз. Көзүбүз караңгы болсо, анда сөз дагы көрүнбөйт. Ал адам Кудайды да көрө албайт. Ошондуктан жүрөгү таза адамдар бактылуу, анткени алар Кудайды көрүшөт. Куткарылган адамдардын жүрөгү таза болот. Таза, ыйык, акырындык менен Кудайга жакындап, Кудай бизди кандай көргөн болсо, биз дагы аны көрө турган убакыт болот. 1 Корунтуктар 13 бөлүмдө 12 аятта айтылат. Азыр биз күңүрт күзгүдөн көргөн сыяктуудай көрөбүз, бирок Ыйсанын алдына келген күнү даана көрөбүз. Анын жүзүн көрөбүз. Бетме бет көргөндөй. Азыр даана көрө албайбыз, бирок кийин аны даана көрөбүз. Ал убакытка чейин, ал күн келгенге чейин биз сөз менен жашообузду таза жашашыбыз керекпиз, чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, Ыйса Машаяктын улуу каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүк кечиргендиңиз үчүн ыраазыбыз. Түбөлүк өмүр, даңктуу үмүт бергендиңиз үчүн ыраазыбыз. Эми Теңир бизге айткандай, жүрөгү таза адамдар бактылуу, анткени алар Кудайды көрүшөт деген теманы бүгүн үйрөндүк. Ошол себептен биздин жүрөктөрүбүз күн сайын тазаланып, сөз аркылуу ыйык рухтун жетеги менен баардык тараптан таза болушун, ыйыкталышын каалайбыз. Бизде таза эмес ыплас нерселерди толугу менен арылтып, күндөн күнгө сизге жакын болуп, тил алчак болуп жашап, сиздин сөзүңүз аркылуу көзүбүз менен көрө тургандай кылып, биздин көздөрүбүздү жарык кылып ачып бериңиз. Кайрадан келе турган Ыйса Машаяктын алдында даңктуу даңкка ээ болушубуз үчүн, Машаяк кандай таза болсо, биз дагы баардык нерседен өзүбүздү таза кылышыбыз үчүн өзүңүз жетектеп биз менен чогуу болуңуз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.